Нарын дарыясынын жээгиндеги кооздукту сүрөткө дал өзүндөй кылып түшүрүп жаткан Жолдошбек Мамбеталиев табияттын көрүнүштөрүн кармап калуу аракетин көрүүдө. Анткени адам менен жаратылыш ажырагыз байланышта, андыктан ажайып сулуулукту сүрөт аркылуу сактап калууну колго алууда. Сүрөткө кызыккан адамдардын баардыгы келип, ушу нарын суунун жээгин, тоолорду, тарыхый эстеликтерди тартып кеткенге аракет кылышат да. Ушу мен дагы кээде бош убактыларымда чыгып алып этюд жазам. Этюдтөп коебуз, пленерге чыгып, ачык асман астында сүрөт тартабыз. Анан мен негизи баягы живопись менен живопись техникасында пейзажды көбүрөөк тарткандыгыма байланыштуу. Ушу нарындын бир эң кооз жерлерин тартып, анан ошону бир музейлерде, ошону бир мекемелерде, анан өзүбүздүн ушул кийинки урпактар үчүн мындай бир эстелик катары калса, ушу мамлекетте искусство өнүгүшүнө бир салым кошсом деген максатта ушундай картиналар иштейм да. Мына мен азыр могу эмени панораманы иштеп атам. Сейилбактын жолдун жээгинде арка үстөгү тиги ак кыя тоолору көрүнүп турат. Мына бул жерде кызыл тоолор, алыстагы көк тоолор бир аз көрүнүп турат. Андан кийин мына Нарын дарыясы, жер издеп жүрө беребиз да. Кооз жер таап тартам депчи. Сүрөттү мындай бир жакшы өздөштүргөн адамга баардык жер кооз да. Сүрөтчү Жолдошбек Мамбеталиевдин колунан 1000ге жакын түрдүү сүрөттөр чыгарылган. Учурда Куржунунда ар кыл жанрдагы 40га жакын эмгектери бар. Ар бир эмгектин аркасында кыскача тарыхый окуялар, көрүнүштөр, элестер, кыялдар камтылып, ар кандай убакытта даярдалат. Советтер Союзунун убагында мурунку замандаштар жакшы билет болуш керек. Араба. Ушу техникалык транспорт катары колдонучу эле да. Керек болсо айылдарга чейин атка чегип алып ушу арабалар менен барышкан учурлар болгон да. Анан баягы техника өнүккөндөн кийин азыркы заманда бул арабаны эч ким карабай калды да. Огороттун четинде эле бир жерде калып калды. Анын баягы дөңгөлөктөрү чирип, жыгачтардын баары пайдаланылбай, чөп өсүп, ушундай эмеге калып калды да, кароосуз калып калды. Анан ошону жалгыз эле бул чымчык келип анан эстеп атат да. Үстүнө отуруп алып сайрап, анан ошол эски буюм болсо дагы ошону жаңыдай кылып көрсөтүп атканы бул картинадан көрсөк болот да. Ошо сыяктуу эле башка картиналарды да айтып көрсөк болот. Мисалы, мына бул картина мен бир жолу командировкага барып калып, биздин Нарын районундагы Ооруктам айылынан ары чыккандан кийин ушундай бир таш бар экен. Муну ошо жергиликтүү элдер кемпир таш деп коюшат экен. Анан мен сурап калдым, эмне үчүн бул кемпир таш? Десем, мына алар айтып атышат, Улуу Ата Мекендик согуш учурунда кемпир баласын аскерге согушка узаткан экен да, ушу жерге барып. Анан баласы согуштан кайтпай калыптыр. Анан баласын көтөрүп алып, кемпир ушу жерге узаткан жерине барып, анан баласын күтчү экен да. Көзүнүн жашын шорголотуп, ушинтип балам келет, түрү келет деген ушундай үмүт менен дайыма ушул жерге барып турчу экен. Анан ошол кемпир баягы элдин айтуусу боюнча ташка айланып кеткен дейт да. Анан ошондон кемпир таш деп атап калышкан экен. Бул ташты азыр көп эле кишилер көрүп жүрсө керек. Кай тарабынан карабасак дагы ушу бала көтөрүп турган кемпирдин элесин берет да. Табияттын скульптурасы десек болот да. Каармандын жөндөмшыгы бала күнүнөн эле байкалган. Балким анын бул улуу өнөргө арбалышына тай тарабынан Огон Шубагасовы Айтор алгачкы эмгектери мектеп жашында башталган. Мамбеталиев Жолдошбек Тезекбаевич 1961 жылы Нарын районунун 8 март айылында жарык дүйнөгө келген. Айылдагы мектепке босок аттагандан тарта курдаштарынан көркөм өнөргө болгон кызыгуусу өзгөчөлөнүп, ышкысы ойгонгон. Аны байкаган мугалими дагы өзгөчө мамиле кылган. Сүрөт бул мен үчүн бир талант десем болот да. Анан сүрөт бул чыгармачылык. Анан бул сүрөт өнөрүнө мен кызыгып калганым негизи бул адам баласына ата тегинен берилет деп коет эмеспи. Анан сыңарында мен тайларым бүт чыгармачыл, сүрөтчү, уста, апам уус адамдар да.
Анан ошолордон мага ооп келсе керек. Анан bir кызыктуу нерсе бар. 68-жылы мектепке киргем да. Анан ошо 70-жылдар болуш керек. Асип деген эжебиз башталгыч класста бизди окуткан да. Анан ошо киши айтып атат, жолдош доскага чыгып балдарга сүрөт тартып бер депчи. Аны мен мугалим айткандай жазайсың да. Анан доскага чыгып, боюм деле доскага араң жетет. Анан кийин бир өтүктүн сүрөтүн тартып койдум да. Анан ошону класстагы менин классташтарым бар көчүрүп тартып атышат. Анан кийин түшүндүм да. Ошо кезде эле менин кичинемде сүрөткө шыгым бар экенин ошол эже баамдап, анан ошо менин доскага чыгарып сүрөт тартырып койчу экен да. Анан ошол мезгилден баштап эле ушу сүрөткө болгон жөндөм, шыгым мындай өркүндөй баштады да. Анан ошол мектепте окуп жүргөндө эле мектептин оформлениясынын баарын жазачыбыз. Арпачиев Максат деген классташым бар эле. Окуучулардын баарын сельхоз работага алып кетет, а бизди оформлениеге алып калат экөөбүздү. Ар бир кабинетте ушу жазалгылап чыкчубуз. Туш менен чийип, боёп. Анан ошол мектепти бүткөнгө чейин ушул оформлениеден сырткары көптөгөн мындай бир көчүрмө сүрөттөр жасап жүрдүм. А кезде бизге мындай багыт берген эч ким болгон жок да. Мындай өзүңдүн оюңдан тарт, же болбосо натурадан тарт, же болбосо тартуунун эрежелери болот деген түшүнүктөр жок болчу бизде. Анан өзүңдүн оюңда эмне болсо ошону тарта берчимин да, көпчүлүгүн көчүрүп тартчымын. Анан үйдө сүрөттөр илинип турчу дайыма. Михаил Васильевич Фрунзенин сүрөтүн тарткам, Лениндин сүрөтүн тарткам, ушундай белгилүү адамдардын сүрөттөрүн тартчымын. Трактор, машиналарды тарта берчимин. Ошонун баарын үйгө иле берчимин да. Анан ошону ата-энем байкап, анан мага мындай кагаз, карандаш, ушу керектүү каражаттар менен дайыма камсыз кылып турушчу да. Айылдагы мектепти аяктагандан кийин көркөм өнөрдү терең үйрөнүп окууга карата Ысык Көл облусундагы Пржевальск мамлекеттик институтунун сүрөт мугалими боюнча билим алып, эмгек жолун Ак Суу районундагы Алышбаев орто мектебинде баштап, кийин Каракол шаарындагы Некрасов орто мектебинде уланткан. Ошол окуп жүргөн мезгилде эле бир 2 краткометражный фильм тарттым. Ак өргө деген. Андан кийин дипломдук работам Кыргызстандагы тарыхый эстеликтер деген темада Ташрабатты, Бурананы, өзгөн архитектуралык комплексин, Манастын күмбөзүн тартып, ошону 8 мүнөттүк фильм жасадык. Ошол фильм менен кино сүйүүчүлөрдүн конкурсуна катышып дагы мындай жакшы орундарга ээ болуп келдик да. Анан университетти бүткөндөн кийин мектептерде, бир катар мектептерде мугалим болуп иштедим. Андан кийин Киндиккан тамган кичи мекенине кызмат кылууга карата Нарын районунун 8-март айылындагы орто мектепте эмгектенген. 1996 жылдан бери Нарын мамлекеттик университетинде сабак берип, ондогон устаттарды тарбиялап келет. Ошондой эле сүрөтчүлүк өнөр боюнча, живопистик чыгармалар боюнча, жыйнак, көркөм өнөр боюнча усулдук колдонмолорду чыгарып, жараткан эмгектери эл аралап келет. Бул китеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин грифи менен чыккан. Көркөм өнөр деп аталат. Бул мектептин мугалимдери үчүн, студенттер үчүн, мектептин окуучулары үчүн методикалык колдонмо катары жасалган да. Bunun içinde ошол ар бир сабак, мисалы бир окуу жылдын ичинде 34 саат бериле турган болсо, 34 сааттын иштелмесин баарын берип чыкканбыз да. Сүрөттү кантип тартыш керек, кайсы черекте кайсы тема аткарылат деген баары берилген. Бул 3 тилде чыккан: кыргыз тилинде, өзбек тилинде, анан орус тилинде чыккан. Бүгүнкү күндө ушу Кыргызстандын ичинде мектептерде колдонулуп атат. Ошондой эле бул жерде Чыгыштын чеберлери деген китептин 2 тому чыкты. Муну казак туугандар чыгарышты. Ошол китептин баш сөзүн жазганга катыштык. Мына жерде алгы сөз деп турат. Ошол китеп жөнүндө жазып бердик. Анан мунун ичинде менин өзүмдүн тарткан сүрөттөрүм
Анан мен студенттерим Нарым мамлекеттик университетинин 3-4 курсунун студенттеринин тарткан сүрөттөрү бар мунун ичинде. Дүйнөнүн кооздугун ачып берүүдө сүрөтчү үчүн болгон 3 гана түс бар. Андан башкасы алардын айкалышынан жазылган өңдөр менен коштоолорун баса белгилейт. Сүрөтчүнүн палитрасы да. Палитра дегенибиз ошол боекторду аралаштырып алып, анан кийин картина жазуучу такта да бул. Ал эми мунун бетиндеги боектор негизи бул дүйнө жүзүндө боектордун негизги 3 эле түсү болот. Кызыл, сары жана көк. Анан ошол 3 түстүн ичинен калган түстөрдөн алып чыгабыз. Ал эми ак түс болсо бул нейтральный түс деп айтабыз. Бул бардык боекторго аралаша берет. Негизги түстөр жанагы эле кызыл, сары, көк болуп эсептелет. Анан эми бул май боек үчүн атайын жасалган палитра. Муну сүрөтчүлөр бул жерге разбавительди коюп алат. Анан бул жерге бармагын мындай салып алып, анан кийин баягы природада иштеп атканда иштегенге ыңгайлуу да. Негизинен бул палитранын бети таза болуш керек. Эгерде бир 3 түстөн ашык кошулуп кете турган болсо, анда ал түс мындай бир орусча айтканда грязный деп коет да. Таза эмес түстөр пайда болот. Ошон үчүн тунук иштеш үчүн палитранын бети таза болуш керек. Сүрөт тартуудагы өң түстөр, жанрлар жана техникасын так өздөштүрүү адиси үчүн башка талап. Буларды толук өздөштүргөн сүрөтчү үчүн берилген ойду көрүнүштү ачып берүү оңой. Бул сүрөт тартуунун негизги түрлөрү бар. Мындан графика, живопись, декоративдик-прикладдык искусство, скульптура, айкелчилик, архитектура болуп бөлүнөт да. Анын ичинен анан кайра жанрларга бөлүнүп кетет. Ал жанрлары мисалы натюрморт жанры дейбиз, жансыз буюмдарды сүрөтүн тартуу, портрет жанры дейбиз, адамдын келбетин, адамдын түзүлүшүн, формасын тартуу, же болбосо пейзаж жанры дейбиз, табияттын сүрөтүн тартуу, анан плакат, карикатура жана башка сыяктуу болуп, анималисттик жанр дейбиз, жан жаныбарлардын сүрөтүн тартуу бир нече жанрга бөлүнүп кетет да. Ал эми бул сүрөт тартуунун техникасы акварель техникасы деп коебуз. Бул алгачкы үйрөнүп аткан балдар бала бакчада, мектепте, же болбосо профессионал художниктер деле пайдаланат. Бул акварель боегу менен иштөө техникасы. Андан кийин графикалык техника деп коет. Бул жерде ак кара түстө гана колдонулат. Көпчүгү баягы графиттик карандаш менен аткарылат. Бор менен тартса болот, сангина менен тартса болот. Андан сырткары акрил техникасы деп коет. Акрил мындай гуашь сыяктуу бат коргогон анан түстөргө ушунчалык бай боек болот. Андан сырткары гуашь техникасы деп коебуз. Бул гуашь техникасын бала бакчадан баштап үйрөтсөк болот. Бул мектептерде бала бакчада ошол балдарга жеткиликтүү ушу көркөм өнөр багытында эстетикалык тарбия берүүдө ошо атайын адистердин мындай толук жетиштүү болбогондугунан ошол бала бакчада мектептерде мындай канааттандырарлык деңгээлде билим берилбей калып атат да. Эгерде ошол мезгилден эле балдар сүрөт тартканга шыктуу болсо, сүрөттүн техникаларын баарын үйрөнө турган болсо, ал сөзсүз түрдө художник болбойт. Ал эртең инженер болот, эртең куруучу болот, эртең айкелчи болот, эртең ал бир жол куруучу же болбосо бир канал куруучу болобу, же болбосо мындай эколог болобу. Мына ошолордун бардыгына мындай сүрөттүн таасири өтө чоң да. Демек сүрөт тартуунун техникасын билген адам, демек көп тармактуу иштерде өзүнүн жөндөмдүүлүгү артат десек болот. Жолдошбек Мамбеталиевдин жараткан эмгектери ар кыл жанрда: портрет, пейзаж, натюрморт жана башка. Карандаш, май боек жана ручка менен эмгектери жазылат. Пейзаж жанрында көбүрөөк иштейм, ушу май боектор менен иштейм да. Ушу техникада мындай көйнүп алдым.
Ана мындай гуаш менен же болбосо акварель менен көп иш аткарбайм. Бул баягы сабак учурунда эле балдарга окутуу, үйрөтүүдө бербесем, өзүм чыгармачылык иштерим барым бүт ушул май боек менен аткарам. Пейзаж, натюрморт, портрет бардык жанрда иштей берем. Кээде плакат дагы жазам. Ручка менен дагы тартса болот. Мына мисалы мектептерде жанагы каражаттар жок болгончо да шылтоо кылбаш керек да. Мына бул сыяктуу эле шариковый ручка кадимки эле мектептерде окуучулар сабак жазып аткан шариковый ручка менен. Бирок мун цветной ручкалар болот, ошо менен иштесе болот да. Ага дегенде кара карандаш менен жалпы формасын түшүрүп алып, андан цветной карандаш менен анын материалдуулугун келтирсе болот. Каарман мындан сырткары дагы гипс менен иштеп, түрдүү формадагы сувенирлерди даярдоодо, көркөм өнөрдүн улам тереңине сүңгүп кирип жараткан эмгектери республикалык жана эл аралык сынактарда алдыңкы орундарды камсыздап, кыргыз жеринин сулуулугун дүйнөгө таанытып келет. Акыркы убактарда гипс менен да иштөөгө өттүк да. Нарын университетинин көркөм билим берүү адистигинде окуган студенттер менен Бишкектен барып чакан курстан өтүп келдик. Ошол жерден формаларын ала келгенбиз. Анан гипс сатып алып эле ушундай формаларды азыр куюп атабыз. Бул формалардын баардыгы азыр Бишкекте сатылат экен. Ошону сатып келип, анан гипсти өзүбүз жерден уютуп алып, анан адегенде монда куябыз. Куюп бүткөндөн кийин анан түстүү боектор менен боеп койсо, өтө кооз көрүнүп калат экен да. Көп жылдык талыкпаган аракети бааланып, билим берүүнүн мыктысы аталды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр коомунун мүчөсү, искусство таанычу, Казакстан улуттук дизайн академиясынын академиги болду. Ал эми үйдө сүйүктүү жар жана камкор ата. Жолдоштун чыгармачылыгыбыз абдан суктанабыз. Өзү билим берүү системасында иштесе дагы үйгө келгенде ошол өзүнүн эргүүсүн эс алган убакта болгон оюн, болгон идеяларын бүт ошо сүрөткө живопись аркылуу түшүргөнгө аракет кылат. Сүйүктүү ата, мээримдүү жар, балдарыбызга камкор, 3 балабыз тең жогорку билимди кылып окутту. Асты уулубуз ошо Чкаловдо эмгектенет, сүрөт жагында сабак берет. 5-6 жыл болуп калды. Мурун ошо Тургунбай Садыков атындагы академияда да иштеп келген. Андан кийин кызыбыз кыргыз тил адабиятынан сабак берет. Ошо биздин университетте, НАЭКде уже 10-15 жыл болуп калды. Кыргыз тил адабиятынан сабак берип эмгектенет. Ал эми кичүү балабыз болсо атасын ошо жолун жолдоп, ошо живопись боюнча аракеттенип иштеп жүргөн, бирок азыр ал билимин башка жака эметип, экономика жагын бүттү. Азыр өзү алдынча ошо Бишкекте эмгектенип атышат. Буюрса биздин атасын жолдогон неберелерибиз бар. Ушу неберелерибизден сүрөт тарткан балдарыбыз бар да, неберелерибиз сүрөт тартат. Ошо чоң атасынын жолун жолдоп. Дүйнөнүн, адамдын, жандуу жаратылыштын, ааламдын сулуулугундагы көз ирмемдерди чыгармачыл адамдар кармап сактап турат. Акындар ырга салса, музыканттар обонго, ал эми сүрөтчүлөр мына минтип кагазга тартып калтырат. Алардын ичинен мыкты чыгармалар гана кылымдап жашап, унутулбай, өлбөй өчпөй муун урпактарына белек болуп кала берет.